Жер сатуу Ош шаарынын вице-мэринин номер 233 токтому менен ишке ашкан. Муниципалдык 25 гектар жер аянты 2 миллион 500 миң сомго бааланып, түз сатуу жолу менен аталган фирманын менчигине өткөрүлгөн. Ага 2020 жылдын 4-сентябрында кол коюлган болчу. Мындан сырткары бүгүнкү күнгө чейин Ош шаардык мэриясынын бюджетине түз сатып алууда көрсөтүлгөн. 2 миллион 500 миң сом төлөнбөстөн туруп мамлекеттик акты берилгендиги тастыкталган. Прокуратуранын берген маалыматы боюнча нарыктык базар баасы 72 миллион сомду түзөрү аныкталып, айырмасы 69 миллион 500 миң сомго аз көрсөтүлгөн. Мыйзамдуу, эгер алар кайсынын негизинде мыйзам жол берет ушул нерсеге? Ал эми Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимовдун айтымында жердин сатылышы боюнча эч кандай мыйзам бузуу болгон эмес. Арзан сатылды делген 25 гектар жерди буга чейин эле Кыргыз текстиль ишканасы иштетип келген. Ага чейин эч нерсеге жарабаган жер болгон. Ошондой эле ал жерди сатып алган компания чоң завод, фабрикаларды курса, 70 миллион сом эмес, миллиарддаган акчаларды алып келет жана жумуш орундарды түзүлөт дейт. Ал жерде эч кандай бир мыйзам бузулган жери жок. Бардыгы мыйзам чегинде кетти, баары процедура, анан өкмөттүк токтом бар, 571 токтом бар. Ошонун негизинде биз иш алып барабыз да. Ошонун негизинде биз ошол жерде анан аларга прямой продажа кылып саттык. 7-8 миңге жакын адам иштейт. Ал жерде 70 миллион эмес, ал жерде миллиарддын доходдор келип баштайт эртең. Эми Кудай кааласа биз ошондой бир чоң бир ишкерлерди колдошу, ана президент дагы, өкмөт дагы айтып атат, бизнесмен, предпринимательдерди колдошубуз керек. Бул окуядан улам коомчулук ишкерлерге колдоо көрсөтүүнүн ордуна тескерисинче ырдык көрсөтө берүү туура эмес деген пикирлерин айтып чыгышты. Серепчилердин айтымында бирөө ишкерлигин жүргүзөөр замат буттан чалмай адат болуп калган. Ар бир ишкерге өкмөт бирдей шарт түзүп берсе, өлкөгө зыян эмес, пайда эле болот дешет. Көпчүлүк учурда ишкерлерге жүргүзүлгөн негизсиз текшерүүлөр да ыңгайсыздык жаратат. Ишкерлерге шарт түзүүдөгү биринчи талап бул ишкерлер менен мамлекет, өкмөт өнөктөш катары, партнер катары иштеш керек. Көпчүлүк учурда ишкерлерди биз кандайдыр бир алар бир башка асмандан киреше таап аткансып, аларга аябай чоң бир басымдарды көрсөткөн учурларыбыз бар. Укук коргоо органдары тарабынан, текшерүүчү органдар тарабынан көптөгөн текшерүүлөрдүн болушу, негизсиз текшерүүлөр жана башка көптөгөн жасалма бир тоскоолдуктар болгон учурларды кездештиребиз да. Ошондуктан биз ишкерлерди бардыгына бирдей шарттар түзүп беришибиз керек. Бизнес менен алектенем деген адамдардын алдында бардыгына бирдей шарттар болуш керек. Эч качан биз компанияларды биздики, сеники, меники, башканыкы деп мындай бир бөлбөшүбүз керек. Өнүккөн өлкөлөрдө кайсы бир ишкер завод, фабрика, ишкана ачууну кааласа, аны ошол замат өкмөтү колдоп 2-3 сааттын ичинде документин бүтүрүп колдоо көрсөтөт деген пикирлерин билдиришет серепчилер. Аны менен бирге эле Кыргызстанда ири иш-чаралар өткөндө ишкерлерди аргасыздан деме өрчү кылуу адатка айланып калган. Ишкерлер өзүнүн гана эмес, өлкөдөгү жумушсуздуктун жоюлушуна да салым кошмок. Реалдуу түрдө кагаздагы жазылган мыйзамдар ишке ашпай келет. Бүгүнкү күндө реалдуу практика жүзүндө мамлекет тарабынан колдоо азыраак болуп калып атат. Айрыкча мына пандемия мезгилинде бунун басаңдаганын биз байкадык. Баштагы экс-президент Сооронбай Шариповичтин өзү баягы ишкерлерди колдогула деген сөздөрү бар, жогорку кеңештин кабыл алган мыйзамдары бар, убактылуу аларды баягы салыктан бошотуп турабыз деген. Бирок аны практика жүзүндө ишкерлердин кайра эле баягы сөзүнө караганда, алардын иш-аракетине караганда мындай реалдуу түрдө ишке ашпай калгандыгын байкап атабыз да. Бул факты жазык кодексинин 320-беренесинин 2-бөлүмү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен кылмыштардын жана жоруктардын бердиктүү реестерине киргизилди. Тергөө амалдары уланууда. Эскерте кетсек, Кыргыз текстиль ишканасына ишкер Нурбек Осмонов ээлик кылат. Кең сайга түшүп жаткан текстиль фабрикасынын курулушунун жүрүшү менен быйыл 9-сентябрда экс-президент Сооронбай Жээнбеков жана Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев таанышкан болчу. Ишканага 38 миллион доллар инвестиция салынганы. Ал толук иштеп баштаса 7 миңдей адамды жумуш менен камсыз кылаары маалымдалган. Мимоза Жаныбек кызы, Айбек Үсөнұлы, Ынтымак.